Ассаламу алейкум, амансыздар урматтуу достор, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Биз бул жолку чыгарылышта сиздерге кече күндөн бери социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн Роман Власов менен Акжол Махмудовдун ортосундагы уюштурула турган беттеш тууралуу айтып өтөбүз. Алдыда бул тууралуу кененирээк жана кызыктуураак ага чейин биздин канал менен калып туруңуздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Олимпиада оюндарынын 2 жолку чемпиону россиялык спортчу Роман Власовдун чакырыгын кабыл алды. Ал өзүнүн Instagram баракчасында Романдын менин жетишкендиктериме баа берип, мени менен күрөшүүнү күтүп жатканын айтканы мага абдан жагымдуу. Мен үчүн Роман Власов сыяктуу балбанга каршы килемге чыгуу чоң сыймык. Мен ишенимдүү түрдө айта алам, биздин күрөш көрөрмандар үчүн эстен кеткис сезимдерди тартууламак. Романдын дүйнөлүк спортто, айрыкча биздин дивизиондо орду чоң, деди Махмудов. Андан кийин Instagram баракчасындагы тарыхчасына бул күрөш жакынкы убакытта так белгиленет, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мүмкүн болсо беттешти Бишкекте өткөрөлү, сен кандай ойдосуң, Рома, деп кошумчалады кыргыз балбаны. Буга чейин Власов социалдык баракчасында түз эфир учурунда күрөш сүйүүчүлөрү андан Акжол Махмудов менен беттешүү тууралуу көп сурашаарын айткан. Ал катардагы мелдештерде кез келип калары мүмкүн экенин, бирок көпчүлүктүн каалоосу менен аны атайын уюштуруу керектигин белгилеген. Бир күндөн кийин россиялык спортчу кыргыз балбан менен видео аркылуу байланышкан сүрөтүн чыгарган. Сен жок деп баш тартпай турганыңды билгем. Килемдин арстандары чакырыктарды ар дайым кабыл алат. Жакынкы убакытта биз бул ниеттерди ишке ашырабыз. Мен килем үстүндө өлсөм да жеңишти бербейм, деп жазган Власов. Махмудовдун жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахмедов беттеш жазында шоу мелдешти болоорун белгиледи. Эскерте кетсек, эки спортчу тең эң күчтүү атаандаштык бар делген. 77 килограмм салмактын балбандары. 31 жаштагы Роман Власов россиялык атактуу спортчулардын бири. 2012 жылы Лондон жана 2016 жылы Рио Олимпиада оюндарынын алтын байгесин уткан. 3 рет дүйнө, 4 жолу Европа чемпиону болгон. Ал Токио Олимпиадасына бара албай калган. Дегени менен быйыл Ослодо өткөн дүйнө биринчилигине катышып чемпион болду. Ал эми 22 жаштагы Акжол Махмудов Токио Олимпиадасынын 2018 жылы Жакарта жана Палембанг шаарларында өткөн Азия оюндарынын күмүш байгесинин ээси. 2018 жылы Бишкек шаарында уюштурулган чоңдор арасындагы Азия чемпиону, жаштар арасында, кадеттер арасында дүйнө жана Азиянын чемпиону. Урматтуу достор, сиздер бул беттеш боюнча кандай ойдосуздар? Негизинен эле ММА сыяктуу шоу менен күрөш мелдештерин өткөрүүгө көз карашыңыздар кандай? Өз пикириңиздерди комментарий кылып калтырып кетиңиздер. Ал эми азырынча сиздер менен коштошобуз. Биздин каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.